Ички иштер органдарынын ийгиликтүү иши милиция формасын кийген адамдарга коомчулук тарабынан болгон ишеними болуп саналат. Сурамжылоо көрсөткөндөй, акыркы жылдары милицияга болгон ишеним коомубузда өсүүдө. Анын ичинде чет элдик туристтер арасында да. Мындай ийгилик негизинен туристтик милициянын түзүлүшү менен шартталган. Анда эмесе туристтик милициянын кызматы жөнүндө биздин репортажда. Бул чиркөө эмне болгон чиркөө? Ооба, бул биздин шаардын эң атактуу чиркөөлөрдүн бири. Ал 1895-жылы салынган жана христиандардын чиркөөсү болуп эсептелинет. Бул жерге көп туристтер келишет. Сиздер да кош келиңиздер. Сылык жана өздөрүнө ишенимдүү мүнөздөгөн туристтик милициянын кызматкерлери чет тилден болгон котормодо кыйынчылыктарга душар болбойт. Алардын англис тили облустун меймандарын көрүүгө кызыктар болгон жерге сөзсүз алып келет. Кызматка чыгаар алдында окуу процесси. Ар бир күнү англис тили боюнча сабагы өтүп, андан кийин практикалык машыгуу менен уланат. Watch out. Be careful. Окей. Я вас не понял. I don't understand you. Милициянын кенже лейтенанты Айсулуу Асылбекова Ысык Көл облусунун туристтик милициясында жаңыдан кызмат өтөп келет. Анын айтымында туристтик мезгилдин башталышы менен Каракол шаарына көптөгөн чет элдик туристтердин агымы байкалат. Ушундан улам аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн атайын каттамдар түзүлүп, туристтик милициянын кызматкерлери күн-түн дебе кызмат өтөп келишет. Туристтик сезон башталганына байланыштуу биздин кызматта атайын ушундай жетондорубуз бар. Бул жетонду көрүп туристтер келип кайрылышат жана бизди тааный алышат. Биздин бул жөө маршрутубуз шаар боюнча кыдырабыз жана туристтер кайрылганда белгилүү шаардын жерлерин көрсөтөбүз, белгилүү кооз жерлерди көрсөтөбүз жана жөн эле көрсөтпөстөн тарыхын да айтып беребиз. Каракол шаарында эле туристтик милициянын 5 каттамы уюшулган. Кандай гана аба ырайы болбосун, аталган кызматтын кызматкерлери өздөрүнө бекитилген каттамдарда 12 сааттык кезметин өтөшүп, жардамга муктаж болгон туристтерге сервистик тейлөөнү көргөзүү үчүн күнүнө кеминде 20 чакырымды жөө басып өтүшөт. Алар бизге көпчүлүк учурда "Are you from tourist police?" деп бизге кайрылышат. Биз "Can you help us?" деген суроолор менен кайрылышат. Кайрылганда биз "Yes, of course, we are always ready to help you" деп арызын муңун угуп, ошол маселелерди чечип берүүгө ар дайым. Бирок жылуу жүздөрүнөн жылмаюу кетпеген чет элдик туристтер менен баарлашуу үчүн англис тилин билүү дайыма эле жетиштүү боло бербейт. Ысык Көлдө саякаттап жаткан чет элдик туристтерди көп учурда табигый жаратылыштын орун алган кооз жерлерге жетүү багыттары кызыктырат. I'm going to Baskoon tomorrow. Мен эртең менен Барскоонду көргөнү бармакмын. Кандай ыңгайлуу жетсем болот? Сиз ал жерге каалаган убактыңызда бара аласыз. Маршруттук унаалар таңкы 8ден кечки 6га чейин жүрөт. Эгерде маршрутканы таба албасаңыз, бизге кайрылыңыз. Биз сизге жардам көрсөтүүгө дайым даярбыз. Чоң рахмат, абдан жакшы экен. Oh, thank you very much. Туристтик милициянын жүргүзгөн жооптуу кызматынын аркасында Ысык Көл облусунун аймагында акыркы 3 жылда чет элдик туристтердин агымы өсүүдө. Ушундан улам аталган кызматтын кызматкерлердин алдында жаңы чет тилдерди өздөштүрүү милдеттери коюлуп келүүдө. Эми англис, түрк жана немис тилдерине кытай жана француз тилдери да кошулат. Айгүл Такырбашева, Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы.